Заманбап теннистик аянтчада 120дан ашуун өспүрүм акысыз машыгууда. Шаарда бул мезгилге чейин жабык теннис корту жок болгон. Спорттун бул түрү менен алектенген окуучулар кыш мезгили келери менен машыгуусун токтотууга аргасыз болчу. Теннис аянтчасынын курулушуна жергиликтүү казынадан 9,5 миллион сом бөлүнгөн. Эми балдар жыл бою теннис жана стол теннисин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Имарат шаар башчысынын катышуусу менен пайдаланууга берилди. Закрытый поле жогунда токтойт эле, тренировка болбойт эле, оюндар болбойт эле. Ошо азыр закрытый коюл эме кылып салынып, жакшы шарттар түзүп беришти. Заманбап. Бул жерде ошо окуучулардын баары кабыл алынат, бекер баарына 18 жашка чейин. Ар саат убакыттар бар, эртең менен, обедте, кечинде келип тренировка кылып үйрөнүшөт. Шаардык жаштардын негизги талабы болуп келген воркаут аянтчасы дагы ата мекендик өндүрүштүк компания тарабынан каржыланып ишке берилди. Аянтчанын жалпы аянты 250 чарчы метрди түзүп, спорттун бул түрүнө кызыккандарга ыңгайлуу шарт түзүлдү. Аянтчада спорттук шаймандар, шайтан араба токтоочу жайы дагы бар. Ошондой эле көчө гимнастикасын сүйүүчүлөр үчүн акысыз Wi-Fi орнотулган. Заманбап бул жай Дельфин бассейнинин жанында орун алды. Ачылыш аземинде Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынан келген воркаут спортчулары атайын спорттук ыкмаларды көрсөтүштү. Бул воркаут площадка сапаттуу европейский стандарт менен курулган. Жанагы резиновый покрытие, бүт турниктери, бүт инструменттери сапаттуу материалдардан жасалган, Европадан келген. Анан бияктан Wi-Fi бекер болот. Wi-Fi площадка без пароля кирип, анан спорттук имараттар менен бирге эле Наваи эс алуу паркында өспүрүмдөр жана аксакалдар үчүн шахматтык имарат пайдаланууга берилди. Спорттук чакан имарат демөөрчүлөр тарабынан каржыланып, каалаган шаардыктар акысыз кирип ойноого уруксат берилет. Шаар башчысы социалдык мекемелер өзгөчө спорттук имараттардын салынышы токтобой тургандыгын айтты. Жакынкы күндө 2 футболдук аянтча да ишке берилери күтүлүүдө. Шарттары жок болчу да, азыр мына ушундай жакшы шарттарды түзүп берип атабыз. Бул жерде дагы ушул демөөрчүлөрдүн каражаты менен салынып, бизге мындай шаарга белек кылып берип атышат. Бул жерде эми ошол жалаң гана ошол аксакалдар эмес, бул жерде жаш балдар дагы ошо шахмат менен шахматты үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүгү түзүлүп атат. Анан эми айта кетсек, жакын арада биз дагы ушул 3 футболдук аянтчабызды бүтүрүп, жакында ошонун ачылышын кылабыз. Ошол 2 аянтчабыз бүттү, даяр. Дагы бир аянтчабыз, ошо бул 2 аянтчабыз бул баягы искусственный поле болот. Бир аянтчабыз болсо, бул жанагы естественный накталай ошол чөп өстүрүлүп, ошол жерге дагы бир ошол футболдук аянтчабыз бүтүп атат. Ошо жакын арада ошол 3 футболдук аянтчабызды да ачабыз. Ош шаарында жаңы курулуштардын толкуну күчөп, социалдык объектилерге муктаждык жоюла элек. Айтсак, калаада бала бакча, мектеп жана негизги көчөлөрдү жаңыртуу талабы бар. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.